Салам достор, бүгүн 10 май 2025 жыл. Өзүңөр көргөндөй эле видеону эми орустардын унаасына беребиз. Каналга каттап лайк басканды унутпагыз. Мен Акчыгит Акылбеков. 06-региондо Жигули 07. Пробег 64 миң, басы 300 миң сом, объем 1.6. Телефон өчпөйт деп жазып коюптур. Чалып көрсөң болот экен. Состояниясы жакшы экен, бирок аябай жакшы деп айтпайм, бирок болот да. Андан кийин машинаны улантып беребиз. Бул жерде орустардын аябай эски машинасы турат. Ушуга барардан мурда муну көргөзүп коелу, анткени бул жакыныраак болуп атат. Бул бир аз арзаныраак экен, 250 миң сом, инжектор 1.6 2011. Универсал вариант экен бул. 250 миң сом көргүлө. Кандай татыктуу эмес өзүңөр билесиңер, алгыла 21.04. Эми бул жерде орустардын аябай эски машинасындай көргөзгөн турабыз. Көңүл буруп каналга каттап лайк басып койгула. Бүгүн 10 май 2025 жыл. Газ 310-29, пробег 8400 ушундай билбейм туурабы туура эмеспи, бирок жылы 93, один хозяин, трок есть, варианты, басы 220 миң сом. Аябай эски машина экен, бул Волга болуш керек деп ойлойм да, менин оюмчачы. Мына Волга экен, айткандай эле. Бишкектин учетунда. Каналга каттап сөзсүз түрдө лайк басып койгула, анткени бул жерде аябай кызыктуу видео болот деп ойлойм. Орустардын учетунда Nexia 2. $315 миң сом, свежая, без пробега дейт. Все родное дейт. 315 миң сомго кымбат деп ойлойм. Nexia 2 315 миң сом. Состояниясы жакшы экен, бирок өлү укмуш деп айтпайм. Жакшы экен. Тиги жерде бир ак түстө Нива турат. Ошону дагы көргөзүп коеюн силерге, ак түстөгү Нива. Бирок андан мурун бул жерде жашыл түстөгү 07 турат. Ошону көргөзүп, андан тиги Нивага баралы. Капотун ачып коюптур. 08 региондо өңү жашыл. Азыр басын, жылын баарын билебиз. Жылы 2005, 07, пробег оригинал, объем 1.6, басы 205 миң сом. Салондорун көрүлдү. 205 миң сом. Чирик пока мага көрүнбөйт, балким астында бар, балким жок. Мына эми бул жерде жана айткан Жигулиге бартабыз, анткени орус унааларга аябай аз чыктыр. Ошон үчүн бир дагы орустардын машинасын калтырбай силерге тартып бергенге аракет кылып атам. 380 миң сом, 2007, объем 1.7, 5 ступка, инжектор, гидрач. Состояниясы жакшы экен, басы 380 миң сом. Жакшы эле баа деп ойлойм, анткени мен бир жолу 600 миңге ушундай эле Нива көргөм. Бул 380 миң сом. Татыктуу эле баа деп ойлойм, 380 миң сом. Чирик барбы, жокпу дегендерге мында камераны мындай кылып туруп көргүлө. Бирок мага чирик мындай көрүнбөй эле да. Өзүңөр көрсөңөр болот, чирик барбы, жокпу. Аша каналга каттап лайк басып койгула. Дөңгөлөктөрдүн аябай абалдары жакшы экен.
Кыскасы ушундай. Тетиги жерде көк шүгүлү турат, ошону тарттымбы, тарткан жокмун да, ошого барайын. Ошо менин видеонун жыйынтыгы көк шүгүлү. Билбейм эмнеге калып калыптыр бул жерде. Тартылбай. Муну алып, көк шүгүлү деп TikTok'та саналат. $150 000 сом болгону. Lada 06 2004 баасы $150 000 сом. Көк шүгүлү деген ушул машина окшойт. Чалып көрүлө, жазып көрүлө, кызыккандар болсо алып койгула. $150 000 сом таттыктуу эле баа деп ойлойм. Ушу менен видеону жыйынтык кылат. Бул жерде жалгызсырап бир пассат калыптыр, ошону да силерге көргөзүп коюп, видеонун жыйынтыгын. Мунун баасы аябай арзан болуш керек, бирок баасы жазылуу эмес экен. Кызыккандар өзүңөр базарга барып көрсөңөр болот. Номери дагы жок экен. Бар эми, бирок айтпай эле коюш керек го дейм да. Эми Audi сурагандар деле болгон болчу, ушул Audi менен жыйынтыктап коеюн, тигинин номери жок болсо, баасы жок болсо. $230 000 сом газ, бензин, жылы 92, объем 2.3. Аябай сонун ба? $290 000 сом. Бул машина көптөн бери турат окшойт, анткени кече жамгыр жааган. Ошонун издери дагы турат да. Негизи видео 8 мүнөттөн ашса, ушу YouTube'дан жакшыраак болот да, ушу видеолор, ушундай видеолор. Ошон үчүн 8 мүнөттөн ашып, могун да кошпойн деп ойлодум. Ford Mondeo $300 000 сом автомат. Ford Mondeo $300 000 сомго автомат машина. Аябай жакшы деп ойлойм, бирок бул жерде рус деген жазып экен, номери кыргызбы, орусбу билбейм. Орус экен. Кийинки Ford Mondeo. Бул механика десеңер, механика, автомат десеңер, автомат. Бунусу механика. Жанакысы автомат болчу, бул $370 000 сом 1.8 бензин 8.10. Мунусу механика болсо деле бир аз кымбатыраак экен тигиден. Ошо ушу менен эле видео жыйынтыгат, каналга каттап лайк басып унутпагыла. Бүгүн орустардын машинасы аябай аз чыгыптыр. Комментарийга жазып койгула, кандай машиналар кызык. Ушу эме сурагандар да көп болгон. Авенс $415 000 сом мына. 1.8 2001. Артында кандай көрүнөт, ошону да көргөзүп коеюн. Ушу менен эле видео жыйынтык кылат, каналга каттап лайк басып койгула. Бүгүн 10 май 2025. Мага жаккан машиналардын бири, ушуну да тартпайын деп чечтим. $350 000 сом. Бул машина базарда көптөн бери турат окшойт. Уже үстүнү жалбырактар басып, кечеки жамгырдын издери да калып калыптыр. Ушу менен видео жыйынтыкталат. Ушу сервис сурагандар деле көп болгон, ошолордун суранышын четке какпай, муну да көргөзүп коеюн. $590 000 сом. Бул жерде идеальный состояние Audi көрүп калдым. Чехолдорунан бери аябай жакшы экен. Сөзсүз түрдө ушуну көрүүнү сунуштайм. Багаждарынан бери ачып, базарга даярдап коюптур. Силерге көрсүн деп даярдап коюптур. Дөңгөлөктөрүн бери тазалап, сүрүп, эми баасынын канча экенин билбей беребиз. $500 000 сом болгону.
Бирок кымбат да, эми 500 000 сом ушундай машинага. Эми ар бир адам өзү билет канча коет. 2.6 объем.